Саламатсыздарбы? Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дүйнө эли дагы бир коркунучка кабылышы мүмкүн экенин эскертти. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун ТСУ Орусиядагы расмий өкүлү Мелита Войнович коронавирустун жаңы дельта аттуу түрү жайылып жаткандыгына байланыштуу дүйнө эли дагы бир коркунучка кабылышы мүмкүн экенин айтты. Бул тууралуу ал орус басылмаларынын бирине берген маегинде билдирген. Биз жарандарды эмдөөгө алып, бет кат режимин киргизишибиз керек. Анткени дельтага каршы вакцина жетишсиз. Биз кыска убакыттын ичинде чукул аракеттерди көрүшүбүз керек. Антпесе дүйнө эли дагы бир коркунучка кабылышы мүмкүн деген Войнович. Анын айтымында адамдарды эмдөөдөн өткөрүү зарыл, себеби эмдөө вирус жугуу мүмкүнчүлүгүн азайтат. Мындан тышкары Войнович дельта плюс штаммына байланыштуу кырдаал кооптондуруп, вирус ылдам жайылып жаткандыгына баса белгилеген. Дельта штаммы көптөгөн клеткаларды жабыркатат. Бул адамдарга өтө тездик менен жугушу мүмкүн. Биз эң жогорку деңгээлди көрө элекпиз, бирок вирус ылдамдап баратат деген ал. Коронавирустун дельта деп аталган түрү Индияда былтыр октябрда табылган. Бул штамм бүткүл дүйнөгө жайылды.